ыңалап бөбөктөрүлдү. Туған урукка кубаныч. Атанын кубанычы асманга жетет, эненин сүйүнгөнүн айтпа. Бала торолду, эмчектен чыкты, өзү кепшей баштады, тамтаң басты, мектепке барды, бойго жетти, үйлөндү, балалуу болду, куда күттү, тууган урук, иш, жумуш, мамлекеттик, коомдук деңгээлдердеги иштерди аткарды, абройлуу болду, курагы жетти, неберелүү болду. Анан өлүм периштеси келди. Жүрөмү кетели деди. Каяка? Белгиленген жака кетебиз. Кое тур, мен дагы иштерим бар деди. Жок, сага кое тура турган убакыттын бардыгы берилди. Эми кетпесек болбойт. Мыйзам ушундай деди. Жанын сууруп алып кетти. Туугандары ыйлап сыктап, кайгырмыш болду, көмдү. Анын жаны кетти. Каяка кетти? Эми чыныгы дүйнөгө кетти. Аякта эмне бар? Аякта башка жашоо. Аякта бул жашоонун жообу бар, биринчи. Жообун берет. Ар бир көз ирмем үчүн, ар бир алган дем үчүн жооп берилет. Ар бир айткан сөзү, ар бир кадам үчүн жооп берет. Ар бир жакшылык үчүн шүгүрүнө жооп берет. Мынау жашоо бекер берилген эмес, жообу бар. Өлүмдөн кийинки жашоо эң оолку дализи бул жашоодогу жыргалдын эсебин берүү. Эсебин берүү. Андан кийин сот, соттон кийин чыныгы түбөлүктүү турак. Кимдир бирөөнүкү түбөлүк от, кимдир бирөөнүкү түбөлүк бакыт. Сиз кайгына кетесиз? Кайгына кетесиз? Мен кайгына кетем. Сиз билесизби кайгына кетериңизди? Өлүмдөн кийин сизди эмне күтүп турганы жөнүндө ойлондуңузбу? Бир көз ирмемге болсо да, өлгөндөн кийин эмне болом деп ойлоп көрдүңүзбү? Көрдө мейли сиздин денеңизди курттар, жыландар, чаяндар жерге сиңирсин. Жаныңыз эмне болот, ойлодуңузбу? Колуңузга ийне сайсаңыз ооруйт жаныңыз. Ошол жаныңыз эмне болот өлгөндөн кийин? Ал жан байкуш кантип жообун берет сиздин бул жашоодогу жыргалыңыз үчүн.